Мындан сырткары Учкунбек Жоробаев Дара айыл аймагынын Кайыңды эли менен жолугушту. Жыйынга кадастр мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалынын башчысы Жусупбек Исраев, Дара айыл өкмөтүнүн башчысы Искендер Тиляковтар жана тийиштүү жетекчилер, айыл тургундары катышты. Жыйындын жүрүшүндө кандай маселелер көтөрүлдү? Алдыдагы репортаж. Ишмердүүлүк жүргүзүүчү Жолугушуу учурунда жашоочулардын турак жай, жол, жайыт, электр энергия жана башка ушул сыяктуу маселелер көтөрүлүп, жеринде тапшырмалар берилди. Андан сырткары район акими Учкунбек Жоробаев райондун аймагында жүрүп жаткан иштер тууралуу айыл тургундарына маалымат берди. Бул жолугушууда негизинен жол, суу, жайыт жана жаш балдардын ойной турган аянтчалары маселелер көтөрүлдү. Биз кээ маселелерди ордунда чечтик. Атайын ушул айыл өкмөт башчысыга жана акча каражат талап кылуучу маселелерди өнүктүрүү фонду аркылуу чечүү боюнча элдерге түшүндүрдүк. Анан негизинен бул элге бүгүнкү күндөгү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтун жүргүзүп жаткан саясаты, инвесторларды тартуу, ички жана тышкы инвесторларды тартуу менен буларга жагымдуу шарт түзүү боюнча жана бул тоо-кен ишканаларын иштетүүдө кандай эле болбосун инвесторлорго бут тосууларды болтурбоо, тоскоолдуктарды жаратпоо боюнча элдерге кеңири түшүндүрмөлөр берилди. Ошондой эле Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Кайыңды айылындагы 7 гектар жер аянтына Баткен тоо-кен жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан руда кенинин фабрикасы курулаарын айтты. Азыркы тапта курулушка чейинки жумуштар жүрүп жатат. Фабрика Швейцария өлкөсүнүн каржылоосунда курулат. Мындан тышкары Баткен тоо-кен жоопкерчилиги чектелген коомубуз сурманы кайра иштетүүчү фабрика куруу боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Техникалык долбоордо кантип биз карьерди казабыз, кандай фабрика болот, кандай жатаканасы болот, кандай энергия, суу, камсыз кандай болот экен, ошол бүт шарттарды жазыш керек. Анан кийин ошол проекттери биз ошол промышленный экспертиза, экологический экспертиза өткөндөн кийин бүт анан кийин жергиликтүү уруксаттарды, келишимди, бүт договорлорду бүткөндөн кийин биз ишке уже непосредственно уже кенде ишке баштайбыз. Бөлүнгөн жер айыл аймактын балансында турат. Аны ички жана тышкы инвесторлор пайдалана алышат. Фабрика куруу менен жарандар жумуш менен камсыз болуп, ошол эле учурда айылдын инфраструктурасы жогорулары айтылды. Бүгүн Баткен район Дара айыл өкмөтүнүн жогорку аймагына Баткен тоо-кен ишканасынын өкүлдөрү атайын жумуш сапары менен келди. Бул жакта Кудай буйрса бул кишилер атайын мыйзамдуу лицензияны алган сурманы кайра иштетүү боюнча. Бул жакта сурманын кени бар. Сурманын кенин иштетип жакын аралыкта булар жолду куруп бүтүрөт. Жолдон кийин документ иштери бүткөндөн кийин бул жакка сурманы кайра иштетүүчү фабрика курулат. Аталган фабрика курулуп ишке берилсе, жылына 30 000 тонна руда кени чыгарылат. Фабрика 1 жылда курулуп бүткөрүлөрүн айтышат. Анда 100дөн 300гө чейин жергиликтүү тургундар жумуш менен камсыз болот дейт инвесторлор. Айденек Учкунбек кызы, Абдулламит Абдуманнап уулу, жаңылыктар. Жерлер артылуу размерде